болсын. Тоқтаныңар бұйрық насip болсын. Бұларға сіздер ушундай жардамын алып турам сіздерге bundan да көп ийгиликтерди алып келсин. Бар болгула, алтын башың араман болсын. Ушунда мөтүрөйгөн балдардын келечегине жасап келген силерге чоң рахмат. Ушулар жашаш ушундай начар болгон экен, анан ошондо айтчу экен да, бирөө жакшылап менин башыма сылап койсо да ошо кишини мен өмүр бою эстейм депчи. Ушу балдар да силерди өмүр бою эстеп, биз ушундай кылып эле деп, булар да өзүнө кийинки эмелерге жардам бере турган болсун. Бул балдардын келечеги алдыда. Ар бир пендем Алла Таалам берер, унутпасын. Силерге чоң рахмат. Бар болгула, алтын башыңар аман болсын. Алла Таалам жүрөгүңөргө чоң ыймандарды берсин. Дагы мен айтам, үй бүлөгүңөргө чоң бакыт талай калайм. Рахмат. Өзү дагы ушундай 15 күндө ачка калган ушундай менин арды жарган 15 күн маңгиде балдардын алдыгы өкмөттөн ончукта көмүр алдыңбы? Ончукта көмүр алдыбы? Ончукта көмүр жасалган. Көмүр бар экен да, отун жок. Көмүр бар, отундары жок да. Анан ушундай Алла Таалам ишиңерди ийгилик кылсын. Буларга деле бир эчки болсо деле, бир кулак болсо деле, может булар деле адам болуп кететтир эле. Действительно артында жок адам болуш өтө кыйын да. Балдары жаш. Бул же ошондо кандай бала чакасы чоңдор жок. 5 баласы бар. Эң чоң баласы. Ал 5-нчи класс. 7-нчи класс кызы бар. Мектепте окута? Мектепте окушат, бар жокчу. Анан кичинекей бул. Кичинекей 3 баласы бар. Апасы жалгыз бой. Кача 3 баласы бар? 3 баласы бар. Кызы эчтеке бар. Кыйын чигелен ишкасы. Жакында төрөгөн. Атасы жок. Жактарды карасаңар, эч кандай иши болгон эмес да. Ушундай бир жакшылык кылып, бир жок дегенде бирсе мен ошону эметкем, кумшубак кылып берип койгон киши болсо, жаз болсочу. Анан өзү элек актып атыр, дем жалаң кыздар, балдары жаш, булар ондой ишти кыла албайт да. Анан сырттан келген акча жок болсо, адамды оңош өтө кыйын да. Биз ушундай кичине өзүнүн досторубуздун арасында акча топтоп, анан кийин ушундай немелерге жардам берип атып Ал болсо да көп көрүп алып коюңуздар. Биз ошо каралжадан келебиз, биз эле карапайым элдердин балдарыбыз. Бар жогубуз иштейбиз балдар Кудай кааласа. Анан мен булардын жалаң жаш балдар иштей турган шарттары жок эч кандай. Жашоо шарттары ушундай оор деп койгонго мүмкүнчүлүк бар да эмечи. Анан кийин бул деген бул кыз балдары жаш. Өзү бар Орусияга иштей десе, баласы жаш. Бул кыздардын мектеп окуучулары. Булардын да атасы жок. Атасы өтүп кеткен. Анан кийин ушул үйдүн жашоосу ушуга возможно болсо жок дегенде кумшубак кылып берип койгон киши болсо өзү акта алышат эле да. Кудай кааласа эже биз биринчи жолу келбей эле турабыз. Кудай кааласа дагы жардам сураса келе беребиз эже. Анан кийин Кудай кааласа. Алла Таалам силерге ушундай канчалык силер пендеге жакшылык кылсаңар, Алла Таалам жакшылык кылсын силерге. Пендеден кайтпайт негизичи, Алладан кайтсын. Алланын колу ачык болсун силер үчүн. Ушул нерсени каалайм. Бул жаш баласы менен силер Бизде неме эже Каралжыда иштейбиз биз. Ошто иштейбиз. Дары дармектерде өзүбүз биз фирмада иштейбиз. Бул досум стоматолог. Каралжыга кайрылсаңыздар болот. Жони деген бала ошо Каралжыда стоматология. Ошол жерге барсаңыздар, тишиңиздер оорусса, ошол жерге кайрылып турсаңыздар болот. Биз оштон дары дармек болсо, айтсаңыздар кайтарабыз биз дагы. Ал нерсени жардам берип. Керек нерсе болсо бул эже кайсыңыздар, бул эже деп биздин данныйларыбыз бар, баарын берет.
Ушундай мына сачын бул балдар садик барганга дагы кийимдери жок да. Эми бала да жыртык кийимди деле таза жууп кийсе болот. Бирок баланын ичинки дүйнөсү туйгу болот да. Бала мисалы үчүн ол эле эмес, бала эмес. Мисалы мен делечи бир жакшыраак жерге барганда кийимим жаман болсо мен деле чыга албайм да. Булар эркин өскөнгө эч кандай возможностьлар жок болуп баратат да. Сенден сураныйчы ошонча ушуларга ушинтип жардам бергениңизге чоң рахмат. Кудай кааласа. 10 күн, 15 күндө ундары жок калган күндөрү болуп атат булардын. Эже ошондой эме болсо бизге тартынбай эме чала бериңиз эже. Колдон келишинче жардам беребиз, Кудайга шүгүр эже. Siz эме гүзатчы аркылуу айтсаңыз, гүзатчы. 10 күн, 15 күн нан жебей калдык дегенди угуп алып мен мындай жүрөгүм ооруду да. Тоба кылдым. Азыр эменин карды жарылган мезгил азырчы. Ала койдон карды жарылган мезгил деп коет эле илгеричи. Ошондой мезгилде бичара балдар келсем атала менен аталага дагы катыл жок ичип аткан күндөрүн көрдүм да менчи. Ким? Булар эме болот. Советтик балдар балдар. Советтин башынан болот а? Ким деген мына? Айтиков Мирлан. Барды өзүңүздүн балдарыңыз беле? Айтиков Мирлан. Үчөө эле бул экөө сиңдим болот. Анан эми азыр билесиңер. Мындай акыбалда эч кандай уялып эметпеңиз эже. Биз колдон келишинче жардам беребиз, Кудай кааласа. Сиз айтып коюң, мындай алып келип бер, мындай эметип кой. Бизди көргөндө башка бир туугандарыбыз ойлонуп калар, может, ушундай бир туугандарыбыз эми 5 кол тең эмес. Бириси жакшы жашап атат, бириси ушундай жашап атат. Сиз уялбай, тартынбай айтыңызыңыз керек да, же. Кудай кааласа. Ушул жаштардын бир демилгеси менен ушундай келип турат, Кудай кааласа. Дагы көп болуп турса керек деп үмүттөмүз эже. Тартынбай Кудай кааласа айта бериңиз эже. Буларга азыр ошо айлык бүтүн эме келген, көмүрчү. Ошо көмүр менен жашап атышат. Булардын да отуну жогушат. Бул эми жаш балдар деген кака отун алат, Ол эмес мен мына башка неме мен отун сатып алсам, сатып алам, атак менин деле балдарым кыздар, жаган кыздар да мындай. Булардын кантип булар отун ала албайт да. Эми бул мисалы ана кыз көтөрүп келсе мындай урай-чурай деле көтөрүп келиши мүмкүн. Чоң отун көтөрүп келе албайт да. Азыр кычыраган кыш келе атат, Кудайдын күнү азыр жакшы болуп атат. Кычыраган кыш келсе ушул состояниеде ушундай жаш бала менен жашашын өзү деле оор болуш керек. Рахмат сиздерге ушунча келгениңиздерге. Сизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун сиздерге. Менен кайтпаса сиздерге Кудай менен кайсы. Биз жакшылыгын Рахмат сизге да билүүгө рахмат чоң. Алла ыраазы болсун. Сиңдилериңиз окуйт мектепте? Мектепте окушат да, анан ошону айтып коеюнбу? Булардын шарттарын көрүп туруп, эч кандай мамлекеттин эч кандай жардамы жок, жакшы билесиңер. Ошол азыркы үй бүлөгө дагы туруп эме кылып, алым жетишинче кичине кыбырап атсам, бул жакта да бирөө бар. Даже буларчы мектепте 1-4 жашка чейин окушат го. Ошол жустунун питаниясы бар да. Булардын түшүнүгү да тайкыраак да. Болбосо мен ошол ата-энелерге дайым айтам да. Айлык бөлүккө арыз жазып, питанияны силер төлөгүлө деп койгулачы. Эми ошого өзүм киришипсе болот. Баласы менен эки баласы менин балам менен кыздар менен окуйт. Ошо балдар ошону тургузат экен сразу эле. Батыр питанияны салса гана. Эжекесине айтканда сен деле түшүнүктүүсүң. Ошону жазып эле айлык бөлүккө барып таштап койсоңор болот го өзүңөр деле депчи. Кылбасак жардам беребиз. Балдар, алтын башыңар аман болсун. Алла таалам ишиңерге ийгилери кылсын. Эң биринчи силердерге ушундай пенделерге, ушундай жөжөлөргө силер жардам берсең, Алла таалам силерге bundan да көп кылып жардамдарын берсин. Алла таалам силердин жолуңарды ачык кылсын, душманыңарды тас кылсын, алтын башыңарды аман кылсын, ишиңерге ийгилик берсин. Дайыма Алла таалам силердин ишиңерди колдоп жүрсүн балдар. Айтканыңыз келсин. Эмне дейм? Пенде бирди айтат, экини айтат. Алла таалам силерге көптөгөн ийгиликтер жарасын. Алла таалам берсин силерге. Ишиңерге ийгилик берсин, жашооңорго жарык күн берсин. Үйүңөр дайыма жылуу болсун. Ошону каалайм. Амин. Бардым дагы бир сыйра куртка алып бериш керек. Бир сыйрадан куртка, бир сыйрадан жылуу кийим алып бериш керек. Болду. Анан ичкен жегендердин ичинде мына продуктуну бир ай жеп, бир ай 15-нчи бир ай жеп турса, анан дагы кичине бир нерсе болот да. Ооба. Секин жылыш болот. Көрүң, тартынбай айта бериңиз. Субакпы, эмне, отун жарыш керекпи, эмне кылыш керек, мына кичине ташка кылып берсе да күнамды жери болсо дагы айта бериңиз бизге. Тартынбаңыз. Анчаларыбыз иштейбиз, анчалар үйдө бош жатабыз. Келип жардам беребиз Кудайга.
Болуптур Гүлмира. Жакшы. Болуптур. Келип турабыз. Бүгүн биз аз болсо дагы турмуш шарты оор үй бүлөлөргө жардам бергенге аракет кылдык. Көп түкүрсө көл болот дейт. Келгиле мусулман бир туугандарым, ушу турмуш шарты оор бир туугандарыбызга жардам берели, четте карап турбайлы. Бүгүн биз Карагулжа жаштары турмуш шарты оор үй бүлөлөргө барып, үйүнө барып кичине балдарды көрүп, аларга кичине болсо да кубаныч тартуулууга аракет кылдык. Дагы болсо да колубуздан келишинче жардам берген аракет кылабыз. Келгиле достор, кайрымдуу болууга сиздерди чакырып кетебиз.